Саламатсыздар, урматтуу менин көрүүчүлөрүм. Анда эмесе 7-чи сабакка куш келдиңиздер. Я концепциянын түшүндүрмөсү. Психологияда я концепция деген түшүнүк бар да. Я концепция деген мен өзүмдү кантип көрөм, кантип сезем, кантип алып жүрөм. Я концепция кантип түзүлөт? Сиз кичинекей чагыңыздан баштап ата-энеңиз кандайдыр бир сизге мамиле кылат. Андан сырткары үйлөргө коноктор келет, же нянька келет. Ошентип алар дагы сизге кандайдыр бир мамиле жасашат. Андан сырткары сиз бала бакчага барасыз. Бала бакчадан дагы сизге кандайдыр мамиле жасайт. Ушул эң сиздин 5 жашыңыз, 6 жашыңызга чейин болгон мамиле өзүңүзгө болгон мамилени түзөт да. Мисал үчүн сиздин ата-энеңиз сизге мындай: ушундай сүйүктүү балам, ушундай биздин көп күткөн балабыз деп эркелетип, жакшы сизге мамиле жасап, сүйүүсүн берсе, мээримин төксө, сиз кадимкидей өзүңүзгө ишенимиңиз күчтүү болуп чоңоесуз да. Канча деген үй бүлөлөрдү көрдүм. Толук үй бүлөдө жакшы чоңойгон бала, сүйүү мээримди көрүп чоңойгон бала өзүнө аябай ишеними күчтүү. Ага чоңойгондо деле башка бирөө сен колуңан келбейт десе, ал кадимкидей өзүнүн укугун коргой алат да. Сен мага андай айткандай кимсиң? Сен өзүң эмне жараттың? Деп кадимкидей өзүнүн укугун коргойт. Тигил байкуш чүнчүйүп өскөн балага сенин колуңан эчтеке келбейт десе, ошого ишенип алат да. Чын эле колуман келбейт экен. Элдин баары туура айтып атат. Мен ушундай эч нерсе кыла албайм деп, тигил байкуш кадимкидей өзүнө ишенбей калат экен да. Ошон үчүн эң биринчи жанагыл үй бүлөңүздү кичинекей чакта сизге кандай мамиле жасаган, ошону байкасаңыз болот да. Жана кадимкидей мээриминен алыстаган тигил ата-энеси кадимкидей аны тиги кармап, бооруна мынтип кысып, ушинтип чоңойткон балдар ушунчалык өзүн урматтап барктайт экен, башкаларды дагы урматтап барктай алат экен да. Элементарно эксперимент жүргүзүшүптүр. Жана маймыл жаңы төрөлгөндө анын баласын алып туруп, отдельный бир комнатага чоңойтушат экен да. Аерде 2 манекен болот экен. Бирөө темирден жасалган неудобный манекен экен, бирок автоматически анын ооз жагынан бир бутылка сүт менен толуп турат экен да. Экинчи манекен болсо, жанагыл маймылдын апасына окшош экен, аябай жумшак, плюшевый экен да. Тигил маймыл жанагыл металлический маймылга чыгып алып сүтүн эметкен дагы курсагын тойгузар замат беркили плюшевый жумшак маймылга барып, ошо жерден коргонуп, ошо жерде уктап, аны кучактап, ушинтип чоңоет экен. Анан атайын тревожный состояние комнатада светти мигайтетип, шумдарды кылганда, тигил маймыл кадимкидей бирки плюшевый маймылга жабышат экен да. Ошону караңыз, бу жерде сиз балаңызды тарбияласаңыз, сиздин милдетиңиз бир ганага тамак берип коюш эмес. Любой адам детдомдон деле тамак берет, башка жерден деле тамак берет. Тамак бергениңизге вообще милдет кылбашыңыз керек да. Сиз канчалык балага сүйүү берип атасыз, мээрим берип атасыз, ошол биринчи очередь турат. Мейли бул тарбия боюнча бул өзүнчө сабактар бар негизи. Эми караңыздар, сиз балким ошондой мээрими жетпей калган, сүйүүсү жетпей калган үй бүлөдө чоңойдуңуз деп кой. Ошон үчүн азыр бир нерсе доказывать этип эле ошол сүйүүнү, мээримди издеп жүрөсүз башка жерденчи. Ошондуктан эң биринчи мен сиздерге айтайын, сиздин я концепцияңыз мындай самодостаточный болуш керек да. Ошол я концепция мындай полноценный болуш үчүн сиз мээримди, сүйүүнү өзүңүз беришиңиз керек биринчи. Мен айтып атпайбы, подсознанияда программа жазылып калат да. Сенин колуңан келбейт, сен сүйүүгө недостойныйсың, мээримге недостойныйсың, аны сен аябай заслуживать этишиң керек деген көп установкалар бар да. Эми ошону тазалаш үчүн сиз өзүңүз мээрим, сүйүүнү беришиңиз керек. Кантип? Сиз өзүңүздү кандай адам болгондо жакшы көрөт элеңиз. Эми элестетиңиз, сиз ошондой адам болдуңуз да. Демек сиз эмне деп айтасыз? Сиз, то есть
мен деп айтасыз да. Мен өзүмө ишеничтүү, аябай боорукер, мээримдүү, сулуу, жаш адаммын. То есть сиз мырзамын же кызмын деп өзүңүзгө кандай болсоңуз ошентип айтасыз. Бирок сиз бүт кандай сапаттарды көрүп, ошол адам мындай жакшы десеңиз, ошол сапаттын баарын өзүңүзгө айтышыңыз керек да. Анткени ар бир адам чын-чынында келгенде мээримдүү, сулуу, боорукер, адилеттүү, кайраттуу ушундай адам болот да. Просто ал сапаттар уктап жатат. Ал мындай кичинекей, көрүнбөгөн мындай чок сыяктуу ичинде бир жатат да. Адам ошону кайра күчөтүп өзүнө айта турган болсо, жанагыл сапаттар өсүп баштайт кадимкидей. То есть ар бир адамда жаман сапаттар дагы бар, жакшы сапаттар дагы бар да. Кайсы сапаттарды адам көңүлү менен сугарса, ошол сапаттар өсүп чыгат экен да. Мисал үчүн адам ичинен кечке өзүн жемелеп, мен колуман эч нерсе келбейт, мен ушундай ач көзмүн, ушундай көрө албастык менде көп деп эле ошону ойлоно берсе, еще больше көрө албастык болот, еще больше мындай коркок болот да. Эгерде адам өзүнүн жакшы сапаттарын өстүрсө, сугарса, мен адилеттүүмүн, мен кайраттуумун, мен күчтүүмүн, мен жашмын, мен сулуумун, мен ден соолугум бекем деп ушул сапаттарды кадимкидей көбүрөөк көрсө, көңүлүн бурса, ошол сапаттары кадимкидей өсүп чоңоет. Вот ошондуктан сиз кагаз ручканы аласыз дагы, өзүңүздү кандай көрүп атасыз, жакшы сапатынан, жакшы жагынан бүт жазып чыгышыңыз керек да. Ошол сапатты сиз күндө эртең менен окушуңуз керек. Анткени адам эртең менен өзүнө кандай установка, вибрацияларды кандай толкунда болсо, ошол күн эртемеден кечке чейин ошол күн, ошол оюна, вибрацияга ылайыктуу, реалдуу жашоого айланат экен да. Мисал үчүн Гальтон деген философ болгон. Гальтон деген эксперимент жүргүзүптүр еще 100 жыл мурда. Менин өзүмө болгон ой пикирим канчалык деңгээлде чындык, канчалык деңгээлде жашоо турмушта таасирин тийгизет деген эксперимент жасаптыр. Эртең менен мындай өзүнө установка бериптир да. Мен ушунчалык өзүмө ишенбеген, жийиркеничтүү, ушунчалык жаман адаммын, элдер мени жек көрөт деп ушундай установканы 5 мүнөттөй өзүнө айтып туруп анан эшикке чыгат экен да. Эшикке чыкканда элдин баары андай жийиркеничтүү карайт экен, жек көрүп карайт экен, чаабийчидей карайт экен. Ошентип баратса тигил жыгылып кетсе, адамдын баары шылдыңдап, бул рас жыгылып кетти дейт экен. Анан тигил элдерди мынтип карап алып акырын баратса, керек болсо ат тебиет экен. Ат тебигенден кайра кулап түшөт экен. Адамдар наоборот атка болушат экен да. Бул ат рас эле тепти, мындай адамдарды тээп жок кылыш керек деп. Анан кой, мен өлтүрбөгүчө батыраак качайын деп үйүнө качып барыптыр да. Ошентип сиз айтышыңыз мүмкүн, балким совпадение деп. Бирок мен чындап бул нерсе чын деп ойлойм да. Анткени мектептен деле байкачымын да. Ошол кээ бир балдар болчу, атасы жок, өзүн мындай чүнчүңдөп байкуш көрчү да. Ошенткен сайын башка балдар аны чапкылап, аны тиги шылдыңдап, уят кылып, ушинтип кемсинтишчи да. Кээ бир балдар болчу, хотя атасы жок болсо деле апасы ушунчалык мээримди берген да. Сен кыйынсың, мен сени аябай жакшы көрөм, сенин колуңан келет деген балдар наоборот лидер болушчу. Сен кыйынсыңбы деп кадимкидей өзүнө туруштук бере алчу. Ошон үчүн өзүңүзгө өзүңүз мээрим беришиңиз керек. Жанагыл Библияда мындай сөздөр бар да. Возлюби ближнего своего как самого себя деген фразаны көбүңөр уккансыңар. Бирок аны туура чечмелесек, как ты себя любишь, точно так же ты можешь любить других экен да. Сен өзүңдү кантип сүйүп урматтасаң, ошончолук деңгээлде гана башкаларды сүйүп урматтай алат экенсиң.
Анткени мисал үчүн сиз үчүн любовь бул требовательность болушу мүмкүн да. Ошондой адамдарды көргөм. Ата энеси кечке эле требовать эте берет да, сен идеальный болушуң керек, сен мындай жакшы окушуң керек, спорттон да кыйын болушуң керек. И как будто мындай условия коет да, сен жакшы окусаң, күчтүү болсоң, ошондо гана сени сүйөбүз деген сыяктуу требование коет. И тиги бала чоңойгондо ошол аялынанбы, эсли кыз болсо күйөөсүнөнбү ошондой нерсени требовать этет да, сен ушундай болсоң, анан мен сени сүйөм дегенсип условия коет. Бул өтө туура эмес да. Сиз өзүңүздү, жаман жактарыңызды, жакшы жактарыңызды кабыл алып, 100% кабыл алып, өзүңүздү сүйүп урматтагандан кийин, ошондо гана башкаларга эч кандай условия койбой, аларды сиз кабыл аласыз да. Вот ошон үчүн жанагыл мен берген заданияны жазыңыздар дагы, өзүңүздү кандай көргүңүз келип атат көрүп, эртең менен окуй баштаңыз, и ошол кагазды сүрөткө тартып кураторлорго жөнөтүп коюңуздар. 8-заключительный сабакка көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.